8 milyon 800 ming so'm bir az kemi бар 8 сотық жер тилкесиндеги 5 бөлмөлүү даяр кирип эле жашай турган шарттагы тыпыйган ушул үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге ушул үй боюнча маалымат беребиз. Өтө шашылыш түрдө сатыла турган баасын айттык. 8 миллион 800 миң сом. Эми келүү жолдорун айта турган болсок, учурда биз Ош Өзгөн трассасынын боюндагы 30 адыр айылынын центри, тактап айтканда Кара суу поворотунан оң тарапка Камбаралы Ажы акебиздин атындагы көчө менен Питица фабрика тарапка бир аз 250 метрдей жүрсөңүздөр Кеңеш мечити түшкөн, жаңы мечит. Эми ошонун буйруса ичкери кирип келе бересиздер. Жанагы биз айткан көчө менен түз келдиңиздер, мечитти көрдүңүздөр. Мечиттин маңдайындагы ушул 5-даректе жайгашкан ушул үйгө келе бересиздер. Кандай экен? Сырттан дагы, ичкериден дагы тыпыйган соонун узунтурасын айта турган болсок, 16га 14 размеринде Г формасында салынган ушул үй. Буйруса сиздерге насип кылсын. Дарбазалары орнотулган, көчө тараптан дагы мына жашыл зоналары бар, септик бар. Кыскасын айтканда, шаардагыдай шарттардын бардык шарттары, түрлөрү ушул жерде достор. Айылда жашаган менен шаарда жашагандай жашай бересиздер достор. Брусчаткалары басылган, кире бериш жеринде, айланасы бүт тосулган. Маңдайыңыздарда болсо ажаткана менен жайкы жана кышкы сарайлары бар. Сарайында арашан койлору, козулары менен достор. Эгер баасы келише турган болсо, арашан койлору дагы сиздерге бонус катары калат. Ошон үчүн скидка сурабай айтылган баада сүйлөшө бересиздер. Анын жанында дагы кошумча сөөрү тапчан же навес саласызбы? Курулуштарга месталар каралган. Бул жерде көмүрканасы бар. Андан ичкери кире турган болсоңуздар, топка, жылуулук печкасы ошол жерде орун алган. Бул үйүбүз Г формасында салынган. Кааласаңыз, дарбаза тараптан киргенде сол тараптан кирсеңиз дагы болот. Ушул тараптан дагы каттасаңыздар болот экен. Эми жүрүңүздөр. Гүлдөрдү, жашыл зоналарды ушул жака уюштурасыздар. Бул жерге азыр эми газонду сейип коюптур. Кааласаңыз гүл тигесиз же жанагындай жер жемиштерин дагы өстүрсөңүздөр болот. Баса достор, сарай тарапта буйруса алма, өрүк, гилас, нак, алмурут деп коебуз. Анан анары бар, көчөттөрү. Суу чыгат. Жакшы жери суу өтө сонун аябай тазасынан, булактын көзүнөн келген суулар ушул жерден чыгат. Бул мына чыгып баратабыз. Негизинен эч нерсенин кылуунун кажети жок. Жаңы эле ремонт болгон үй десек болот. Мына сырты буйруса жидкий троверти менен кооздолгон, айнек терезелери бүт бардыгы пластиктен. Эми ичкери жүрүңүздөр. Бул коридору кенен. Бул жагы болсо холл. Олтуруп алып, телевизордон кечке мына жаңылык көрөсүзбү? Кыскасын айтканда ушул жерде накта олтуруп алып, үй бүлөңүздөр менен эс аласыздар. Люстраларды караңыздар. Өзгөчө жасалгаланган. Интернет кабелдери бар. Интернет бар, Wi-Fi. Бул жагынан дагы каттасаңыздар болот. Катар бөлмөлөр бар. Эми мен эмнени айткым келип турат. Эшигин көрүп төрнөт дейт. Караңыздарчы мына. Ар бир айнектен тушунда 2ден 3дөн гүлдөрдү эми кожойке өзү сонун кылып өстүрүп коюптур. Караңыздар эми. Аура таза адамды өзүнө тим эле тартып турат да, жашаган сайын жашарасың го мындай үйлөрдө. Мына, бисмилла деп биринчи үйдөн баштайлы, бир четинен. Бул детский комната, же кыздардын бөлмөсү деп койсок дагы болот. Бир терезе бул жакты карап турат. 4г 3,5 размеринде. Асты болсо пол болгон, жылуулук киргизилген. Эшиктери мына ушундай сапаттуу эшикте жасалгаланган. Муну караңыздар. Картинкаларынан бери экен. Жакшы. Андан кийин бул жагы санузел. Бүт бардыгы калат. Эч нерсе чыгып кетпейт достор. Болгону сиздер идиш-аяк көрпө төшөгүңүздөрдү бала чакаңыздарды гына жетелеп келип көчүп жашай бересиздер. Болду. Анан стиральный машина, бытовой техникалар бүт бардыгы калат. Күзгү раковинасы менен унитазы өзүндө, жуунучу бурч. Бул жакадан жылуулук киргизилген, аристону бар. Асты анан эки тарабы буйруса дуалдар кафелленген. Андан кийинки бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө, спальный. Бул деле ошол 4,5га 3,5 размериндеги бөлмө. Спальнylар калабы кетеби, анысын билбедим, бирок бардыгы калат дегендей кылды үйдүн ээси. Мына. Калабы? 4г4 экен достор. Бөлмөлөрдүн бардыгы 4г4 экен, адашыппыз. Софиттер жанып турат, анан люстранын орду каралган, жылуулук киргизилген. Андан кийинки бул эки канаттуу чоң эшикти ачып кире турган болсок, буйруса конок бөлмөсү, зал.
Бул дагы эми тыпыйган. Негизи кенен залдын деле кереги жок. Жанагы эми коноктор келсе эми 15-20 чакты келер да. 30-40тын кереги жок. Мына классикалык ремонттор болгон. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Люстранын корозу илиниптир, софиттер буюрса жанып турат, пардалары, занавескалары тартылуу. Анан үйдүн ээсинин айтымына караганда ар бир терезенин астына элдердин бардыгы 8-10 кабырга болсо, бул 12 кабыргалуу батарейкаларды орнотуптур, агайын туугандар. Караңыздар. Негизи мага жакты. Сиздерге дагы жагып атабы? Анан эми бул бөлмө кандай болуп калды? Опа. Болду. Кийинкисине тартып берели. Бул ашканасы. Мынакей. Ашканасы, газ плиталары, кааласаңыздар ушул электр энергиясы менен да иштей берет. Вытяжкалары бар экен, достор. Чакан ашкана эмеректери. Мына раковинанын орду дагы каралган. Кааласаңыздар бул жерден дагы өзүңүздөр каалагандай суу чыгарып алсаңыздар болот. Таза фильтр суу дагы. Бул жерде үй бүлөңүздөр менен отуруп тамактанасыздар. Көрдүңүздөр, обойлор чапташтырылган, көчө тарапты караган 3 көздүү терезе, пластик терезелери мына 5 камералуу сапаттуу экен. Жакшы, мына 12 кабыргалуу батарейкалар. Асты ламинат басылган. Эми жанагы бул бөлмө ачылбай калды эле го. Аны күчтөп койгон экен да. Бул жаш балдар уктоочу бөлмө. Керебеттери менен, достор. Балдарыңыздар болсо келет, орношот. Болду. Бул жерде болсо сабак даярдоочу жай. Караңыздар. Кандай сонун? Бардык шарттар каралган экен да. Сабак даярдайт, кийимдери бул жерде, люстралар илинген, занавескалар тартылуу, айтор, бүт бардыгы даяр. Жомоктогудай жашаганга не жетсин. Эми сатып алгандан кийин үйдүн ал жерин оңдойм, бул жерин оңдойм деген нерсе маселе жаралбайт. Болгону келесиз, корону койго толтурасыз, ишти кыла бересиз, жашай бересиз. Баасын сиздерге айттык, 8 миллион 800 миң сом. Такап, жакшы бере турган жерге жакындаштырып айтып койдук. Анан эми өзүңүздөр дагы содалашасыздар. Эми динде бар, пайгамбарыбыз дагы айткан, содада береке бар, содалашасыздар. Документтери так, кызыл китеби дагы бар, үйдүн дагы паспорттору бар. Анан эми банк аркылуу сүйлөшөсүздөр, аны эми өзүңүздөр билесиздер. Бирок мындай жакшы үйдү колдон чыгарбаңыздар. Ош Өзгөн трассасы 30 Адыр айылынын центри, Кара суу поворотунан сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, оң тарапка бурулат экенсиздер. Камбар Ажы, кыскасы ушул көчө менен 250 метр келсеңиз, Кеңеш мечитинин маңдайында. Мечиттин жанында үйүң болсо кандай сонуна 5 мал мечитке кирип чыгып соопту кырасыз го чиркиндикке. Мына бардык маалыматтарды бергенге аракет кылдык болушунча. Ээсинен дагы толук маалымат аласыздар. Сиздерге насип кылсын. Жакшылыктар, тояштар өтсүн. Уул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. 8 миллион 800 миң сом бир аз кеми бар. Ден соолукта, жакшы күндөрдө жолугушайлы.